драматург, коомдук ишмер, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов. Касым Тыныстанов 1901-жылы Ысыкой районундагы Чырбыкты айылында жарык дүйнөгө келген. Касым Тыныстанов өз мезгилинен кыйла алдыга озгон, улуту үчүн чын жүрөктөн күйгөн, илим менен көркөм чыгармачылыкта баа жеткис эмгектерди жасаган, улуу инсан экендигине талаш жок. Касым Тыныстановдун атасы Тыныстан. Касым Тыныстанов 8 жашка толгондо анын атасы айылдагы молдодон билим алууга жөнөтөт. Ал жерде 3 жыл окуган соң Сазановка айылындагы башталгыч мектепте окуйт. 1941-жылы эң алдыңкы окуу жайлардын бири болгон Караколдогу орус мектебинде окуйт. Тилекке каршы Касым Тыныстанов окуусун уланта албай калат. 1916-жылы үркүндө эл менен бирге Кытайга качат. 1918-жылы өз мекенине кайтып келип, Касым Тыныстанов билим алууну каалагандыктан Караколдогу тайкелердин жанында калат. Бирок бул жер ага жакпай, жакшы билим ала албагандыктан 1919-жылы Жөө Алматыга аттанат. 1920-жылы казак тилине чыккан Жаңы Орис гезитине бөлүм башчысы болуп дайындалат. Бирок ал жерде 1 жыл иштеген соң катуу ооруп өзүнүн мекенине Караколго кетүүгө аргасыз болот. Оорудан айыккан соң кайра окуусун улантыш үчүн Ташкентке кетет. 1924-жылы институтту жакшы аяктап мекенине кайтат. 1925-жылы 24 жаш курагында Кыргыз автономиялуу облусунун академиялык борборунун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалат. 1932-жылы студенттерге сабак берип жүрүп доценттик, 1936-жылы профессорлордун наамына татыктуу болот. Касым Тыныстанов кичинекей кезинде кургак учук менен ооруп, бул оору 1930-жылы кайрадан козголот. Дарыгерлердин сунушу менен өзүнүн айылында дарыланып келип, жаңы эле ишке киришкен маалда ага эл душманы деген жала жабылат. 1937-жылы Тыныстанов Москвада жүргөн жеринен чакырылып, эч себепсиз камакка алынып ташталат. 1938-жылы 5-ноябрда СССРдин жогорку аскер сотунун жабык жыйынында күнөөлүү деп жабылып, атууга чечим чыгарылат. Ал иш 7-ноябрда аткарылган.